Көптөн бери батир алууну кыялданып келесизби? Анда сиздер үчүн эң жөнөкөй жана эң ыңгайлуу жолун сунуштайбыз. Келечек кооперативинин Кыргызстандын баардык аймактарына жайгашкан кеңселерине келип консультация алыңыз. Экинчиси, катарга турган соң Кыргызстандын баардык аймактарынан каалаган суммага жер там же болбосо квартира издей баштасаңыз болот. Үчүнчүсү, тапкан соң ошол үйдүн турган баасынан болгону 25%-ын сиз чыгарасыз, ал эми калган 75%-ын келечек турак жай кооперативи төлөп берет. Дал ушундай шарттар менен бир гана үй эмес, машина же болбосо спецтехника да алсаңыз болот. Жана эң башкысы, үйдүн баардык документтери сиздин атыңызга катталат. Сиз батир алган сумманы 10 жыл ичинде бирдей төлөмдөр менен төлөп кутулсаңыз болот. Келечек кооперативи буга чейин 400дөн ашуун үй бүлөлөргө батир алганга жардам берди. Кийинки кезек сиздерде. Андыктан кыялыңызды келечек кооперативинен бирге орнатыңыз. Адамдын акылы бул булчуң сыяктуу эле машыгуудан улам күчтөнөт дейт. Ошол себептен акылды улам машыгыттырып турушуңуздар керек. Сиз бизди көрүп жатсаңыздар, бул ким билет интеллектуалдык долбоору, интеллектуалдык таймашы. Анда эмесе биз бүгүнкү жылдыздуу конокторубуздун ортосунда жакшынакай тамашалуу, оюн зоок, суроо жоопторго бир чогуу назар салмакчыбыз. Ал эми бүгүн бизде өзгөчө конокторубуз бар. Булар азыркы өсүп келаткан жаштардын арасында мега жылдыздар жана албетте эле өздөрүнүн TikTok'тогу активдүүлүгү менен жалпы элибиздин сүймөнчүлүгүн алган Токтогонова Нуркыз жана Турдалиева Айдина. Хош келипсиздер. Саламатсыңар, кандайсыңар? Биздин карындаштарыбыз атайын биздин TikTok'тун сүйүүчүлөрүнө мына кыргыз тилинде контент алып баруу жана албетте эле ошону алып баргандан биргеликте дагы билим алуу өтө маанилүү экенин айтып келип отурушат. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? TikTok'то кандай билим алса болот? Нуркыз, Айдина ким баштайт? TikTok'тон билим ешким албайт эле, просто там видео. Ну там видео контент. Да, видео контент и эмелер. Мен ойлоп атам да, балким мисал үчүн ошо тенденцияга чыгарсаңар, силер TikTok'тун жылдыздарычы, мисал үчүн китептер менен, же болбосо макал айтышуу боюнча, же болбосо мисал үчүн дүйнөдөгү кызыктуу фактыларды айтып, ошолорду чыгарсаңар, балким ал дагы жаштардын арасында популяр болот. Жылдыңда бар эле, на самом деле, если карап эмесеңчи өзүңө мындай беркилер азыр чыкпады, TikTok'ту жабабыз депчи. Ал TikTok'ту жапканда ал деген ошо киши көрүп аткан контентке жараша да, эгер сен ошого лайк бассаң, ал ошо контент чыгаттан кийин өзүң мындай азыр айтканда жалаңач деп чыгышат го, жалаңач катындар чыгып атат, аны эркектер чыгып атат. Это от тебя зависит, на самом деле. Кудай сактасын. Кудай сактасын, конечно, Бизде Кыргызстанда андай нерсе болбой эле башта. Эми негизи албетте эле баягы коомчулук жаман деп сен жаман болбошуң керек да. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом дагы таза болот деп Исхак Разаков атабыз айткан. Ошол себептен урматтуу TikTok'тун катталуучулары, сиздер да таза болсоңуздар, TikTok'уңуз да таптаза болот. Анда эмесе, уруксат этсеңер, мектепте кандай окудук элек? Мектептеги программа, мектепти бүткөнүңүзгө канча жыл болду, Айдина? 4 жыл. 4 жыл. Нуркыз, сизге? 4 5-6. Эки кошулган 4, 6, дагы бир кошсок 7, канча жыл? 7 жыл болду. 7 жыл болду. Баракелде. Азаматсыңар, эми мектепте кандай окуч элеңер? Өкөңүрдөн дегенге өтө жакшы окуучубуз окшойт. Эми мейли, анда мындай кылалы, мектепте жакшы көргөн сабагыңар. Меники физика болгон. Физика, баракелде. Физика и химия. Баракелде. Классно. Ал мен Нуркыз? Меники больше языковые жак болчу, английский, русский, литература жак. Англис тилинде демекки таза сүйлөйсүз? Нет. Ну, я просто в школе любила. Мектепте жакшы көрүп, бирок азыр унутуп койдуңуз, Неге? TikTok негизи англис тилинде жазсаңыз, мен оюмча, сиздин 135 000 катталуучуңузга 135 миллион катталуучу болмок. Ошол себептен англис тилде сөзсүз түрдө билиш керек. Неге дегенде, канча тил билсең, ошончо адам жашайт сенде дейт. Анда эмесе, бүгүнкү биздин оюндун шарттары жөнүндө түшүндүрө кетели. Мен силерге суроо берем. Туура жөө үчүн упай аласыңар, кимдер көбүрөөк упай чогултсаңар, ошоңор жеңүүчү. Эми негизи жөн гана тамашалуу, жакшы оюн болот. Атайын суроолорду силерге лайыктап даярдаганбыз. Анда эмесе, ийгилик каалайлы да, биринчи сабакка өтөлү, Кеттик анда эмесе. Кол чабуулар болсун. Баарына чексиздик.
социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, OTV менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Бары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на ООС. Барына чексиздик. Биринчи сабактын эрежеси. Биринчи сабакта окуучуларга 15 суроо берилет. Жооп берүүнүн алдында атайын кнопканы басып жооп бериш керек. Туура эмес жооп айтылган болсо, жооп берүү мүмкүнчүлүгү кийинки окуучуга берилет. Биринчи туура жоопту айткан окуучу 2 упайга ээ болот. Катышуучуларга ийгилик каалап, сабакты баштайбыз. Анемесе, урматтуу биздин теле жана интернет көрүүчүлөр, биз биринчи сабакты баштадык, шарттары менен тааныштык, Кудайым буйрса. Суроолорго тезден анан туура жооп бергенге аракет кылалы. Биринчи суроо тездикти талап кылат, ошол себептен колдун мынтип даярдап турсаңар болот. Кое турбу. Негизи мындай TikTokто мушташы бар, биякта мушташмай жок, Кеттик анемесе. Суроого жакшылап көңүл буралы. Иттердин эң кичинекей тукуму кайсы? Чихуахуа. Баракелли, эки упай бизден Айдина, да? Чихуахуа дүйнөгө белгилүү болгон. Кийинки суроо. Кыргызстанда эң узун дарыя. Чу, потом Нарын. Жок, Кыргызстан боюнча. Чүйдө эмес. Кыргызстан боюнча эң узун дарыя. Кайсы? Нарын. Нарын баракелли. Биздин Нуркызда эки упай. Нарын дарыясы Кыргызстандагы эң узун дарыя. Кеттик. Жирафтар жапайы жаратылышта жашаган жер бетинде жалгыз бир континент кайсы? Африка, Нуркызда эки упай. Кийинки суроо. Тезден кеттик. 2019-жылы популярдуу болгон Bad Guy аттуу ыр кайсы ырчыга таандык? Beatles. Ой, 2019-жылы. 2019-жылы. I'm a bad guy. Billie Eilish алдык деле. Кеттик анемесе. Регги музыкасы кайсы мамлекетте пайда болгон? Кандай? Регги музыкасы кайсы мамлекетте пайда болгон? Америка. Жок. Германия? Иә. Германия только. Германия? Германия? Да. Жок. Великобритания. Жок. Европа деп салат. Неме, жардам беришин жок, жардам беришин болду деп агай дешер керек. Агай болсо анда нерсе Боб Марли кайсы мамлекетте жашачу? Боб Марли. Боб Марли ким? Дагы мындай бар. Нанайка, на регги стилинде. Регги стилинде? Ысык, сары, жашыл, Италия. Жок. Франция? Жок. Париж? Европа эмес. Европа эмес, Америка эмес. Азиябы? Жок, Азия эмес. Негизи мындай, подсказка берейин, алфавиттин акыркы тамгасынан башталат, болду. Акыркы тамга. Я. Кайсы мамлекет? Якутия. Якутия, мейли. Жок. Регги музыкасы. Ысык күн. Элдер отуруп алып, мынтип чайдар. Ямайка. Ямайка, Нуркызда эки упай. Кимдин коду? Баракелли, кийинки суроо. Тезди жооп бергенге аракет кылабыз. 8 жерде жетти канча? 8 жерде жетти. Айдина, давайте. Я, 33, 42, жок. Айдина, сизде 8 жерде жетти. Жок, мындай кылалы. 8 жерде баспадың, ты же нажала, давай. Айдина, сизден жооп. 8 жерде жетти. 8 жерде 5, 45. 8 жерде 6. О, кактан 45, 8 жерде 5, 8 жерде 5, 40. 8 жерде 5 дедиз бе? 8 жерде 7. 8 жерде 7. 8 жерде 8. 8 жерде 6, 48, какта 46. 8 жерде 7. 52. Жок. 53. Жок. Айдина, сиз жооп бериңизчи. 1. Жок. Мектепте жадыбал жаттаган эмес белеңер. Санабайсың. Таблица умножения. Мындай кылалычы. Подсказка. 8 жерде 8, 64. 8 жерде 7. 60. Нет. 57. 64'ten 8 деген etmeyizler. 56. 56 Nurguz'da екі ұпай var. Ay. Негіз жадвалды барыз. Мен мектепте жүргенде. Nurguz мынтип койбоду, 35 жол жооп берип турупчу. Менден жадвалды азыр любой санын сурасаңар мен жооп айта алам. Неге дегенде мектепте жөн эле мен такалап жүрүп. Айдинанын 3 жыл мурунку информация болду. Мен мектепте жүргөнмүн. Терялись на самом деле. Да. Мен мектепте жүргөнүмө 16 жыл болду. Кет.
кийинки суроо. Лондондогу Бейкер Стрит 221Б дарегинде ким жашаган? Белгилүү инсан өтө дүйнө жүзүнө. Агай. Мындай дейт. Бул чын адам эмес. Чыгармадагы каарман. Герой в произведениях. Детектив деп коелучу. Кана? Белгилүү кинолор тартылып жүрөт ал жөнүндө. Так. Лондондогу Бейкер Стрит 221Б. Их же двое, помнишь, вот эти? Кто? Акылкы подсказка берейинби? Агай дейсиңер. Агай. Доктор Ватсондун жакын досу. Ошо. Гимелаты, блин. Их же двое, один очки такой желтый. Кинода. Желтый. Этот. Азиатский версиясын көргөн окшойт, желтый дейт. Доктор эмес Стрэндж ойнойт го? Доктор Стрэндж дейт. Бенедикт Камбербэтч дейт атат. Туура, Бенедикт Камбербэтч тартылган ошол сериалдарда. Аты кимеле? Дагы Роберт Дауни младший тартылган ошол кинолордо. Да. Просто уже Ар кандай версияларында. Барбы? Ал эмесе мен да упай калсам Шерлок Холмс. Блин, Шерлок Холмс. Кеттик, кийинки суроо. Айдина, нормально эле? Тез жооп бергенге аракет кылалы. Жер шарында жер шарынын кичирейтилген макети кантип аталат? Жер шарына кичирейтилген макет? Жер шарынын кичирейтилген макети кантип аталат? Жер шарынын кичинекей формасы. Этот шар вот этот вот. Как называется? Глобус? Нуркызда эки упай. Глобус мектепте мындай шарын кичирейтип олонун тегерейтип карайбыз го. Кеттик, кийинки суроо. Кыргыз улуттук валютасы сом качан чыгарылган? О, господи, это не знаю. Эми эгемендүүлүктү билесиңер? 91? Жок. Айдина. Агай. Май айында. Ну тогда понятно, ты басып айтып койбойсуң. Май айында. Жок, биринчи жылдан баштайлы. Бул биринчи жылдан баштайлы. 90 жыл? Мындай кылалы. 90. Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан кийин, 2 жыл керек болгондо сомду чыгарып, дизайнын түзүп, антип даярдап чыгарыш 2 жыл керек болгон. Кайсы жыл болот ошондо? 93? Майдын канчасы? 27-си деп койсуң. Жок, майдын 28 же. Ну тут я правда не знаю, я не. Вы попали в десятку. 24? Жок. Вы попали в десятку. 10 май. Нуркызда дагы эки упай. 10 май. 1993 жыл. Бөлтүрүк деп кайсы жаныбардын баласын аташат? Карышкыр. Нуркыз эки упай. Кийинки суроо. Тоголок молдо кайсыл купюросунда тартылган? 100. Жок. Токтогул сатылган. Токтогул сатылган. Iya. 1000. Ой, жок. 500 миң? Ой, 200 миң, 500 миң. 5 миң? 5 миңде Сүмөн Кулчок мартқа. Миңде Жүсіп Баласаған. 100 демесе? 200 жоқ. 100 емес. 200 алып отырмын. Қана? Қайрай, ағай. Маршруткада 1,5 жол төлейлесіңер. Барекелде 20 сом. Жарамазан ыры қайсы айда айтылады? Жарамазан. Орозо. Орозо жол болса айдын аты? Айдын аты. Май? Айт болмаса Орозо ар бирле майда боло бербейт. Орозо жыл шығады. Жоқ, орозонун аты ырлар бар го көп жөнүндө. Эме? Кыргызда эркек адамдарды. Жоқ, Жарамазан деген ай жоқ да. Жарамазан айтылат. Айтмарек. Жоқ. Көндөн кийинби? Орозо кармалат, тутулат. Ал эми айдын аты ошол бардык болгон нерсенин аты, айдын аты жаасын алып салсаңар. Жаз айы? Жаасын алып салсаңар, ар жакта калып атпайбы? Жарамазандын жаасын алып салсаңар. Рамазанмы? Рамазан айы. Негизи эми Айдинага берелик, эмне дегенде Айдина биринчи басып жооп берген. Рамазан айы. Рамазан көп урлар бар го элинен. Айдын аты Рамазан. Орозо кармайбыз, А Жарамазан айтылган ырдалган ыр. 7 жаштан жогорку балдарга билим берүү окуу жай. Школа. Школанын кыргызчасы. Билим күнү качан белгиленет? Эме? Окуу башталганда. 1-сентябрь. Чё ты? Нуркызда эки Мен басканын басып кеттик аны эмесе. Орто мектептин бүтүрүүчүсүнө мамлекет дал ушул кагазды тапшырат. Ал эмне?
Орто мектептин бүтүрүүчүсүнө. Иә. Диплом? Жок. Кайра айтасыз? Орто мектептин бүтүрүүчүсүнө документ берилет. Аттестат, азамат. Айдина да эки упай. Биринчи сабак ушуну менен ийгиликти аяктадык. Кол чабуулар болсун кана биздин фанаттар. Siz ай сайын квартирага 20 000 сом төлөйсүзбү? Ооба, төлөйм. Ошондо сиз бир жылда 240 000 сом төлөп каласызбы? Ошончо болуп калат экен, ооба. Демек, 10 жылда сиз квартирага 2 400 000 сом төлөйсүз, туурабы? Ошончо төлөп салат бекем. Мен санап турдум да буну. 10 жыл төлөсөңүз, квартира сиздики болобу? Жок, меники болбойт. Мен квартирантмын да. Любой момент чык десе бошотом да. Азыркы төлөп жаткан 20 000 сомуңузду өзүңүздүн квартираңызга төлөйт белеңиз? Албетте өзүмө төлөмөкмүн да. Анда төмөнкү нөмүрлөргө чалыңыз. Ошондо адресиңер каякта? Аха. Всё, чыгып атам, барып атам уже. Экинчи сабактын эрежеси. Бул сабакта окуучуларга дүйнөдө белгилүү болгон 5 факт берилет. Ал фактыларга туура жооп берген окуучуга 2 упай, ал эми күлкүлүү жооп бергенге 3 упай берилет. Кимиси таң калтыраарын ушул сабактан көрө алабыз. Экинчи сабакты баштайлы. Биринчи факт мындай экен. Канада индийлердин тилинен которгондо эмнени билдирет, эмнени түшүндүрөт? Канада деген мамлекет бар го. Канада Америкага жакын, ал жерде индийлер көп жашаган, Анан ошо индийстердин тилинде Канада деген эмнени түшүндүрөт? Канада. Мисал үчүн балыкчы деген шарды алсак, бул эмнени түшүндүрөт? Балык кармаган адам жөнүндө, мисал үчүн ошондой мааниси бар да, Канада деген сөздүн мааниси бар. Эмнени түшүндүрөт? Кана эмес, күлкүлүү жооп. Канада. Кандын айланышында коюп. Привет. Привет. Канада. Ну, саламдаш. Канада. Өзүң Канада деп. Канада. Айдина, сизден. Вообще, что-то не могу представить. Канада. Агай. Эми Чыңгыз Төрөкулович Айтматов ошол жөнүндө дагы айткан да. Аламга жол. Аламга жол. Канададан Бул жерден баштап. Канададан баштап. Аламга Жүлемден баштап. Путь в Вселенную начинается с лестницы. Так, 5 секунд убакыт берейин дагы бир жолу. Эми айтып атпаймынбы, туура жооп бериш абзел эмес. Күлкүлүү жооп берсеңер болот. Күлкүлүү жооп берсеңер 3 упай берем. Күлкүлүү да болот да. Канада деген индийлердин тилинен которгондо эмнени түшүндүрөт? 5, 4, Айдина, бир вариант бериңиз, анан ошо менен жыйынтыктайлы. Нуркыз. Жолду? Дорога, путь. Жок. Айдина, сизден? Я сдаюсь. Ал эмесе 5, 4, 3, 2, 1 Канада деген индийлердин тилинен чоң айыл дегенди түшүндүрөт. Господи, классно. Аламга жол айылдан башталат деп Чыңгыз Айтматов айткан, Да. Путь в Вселенную начинается с села, Саула. Ошону унутмай жок. Ана эмесе 2 упай болобу, 3 упай болобу, 5 упай болобу менде калды. 5 упай неме утуп алсаңар болот эле. Экинчи факт өтөлүк. Кытайда жыландар негизден кулинардык максатта кармашат, Кытайда билебиз да, курт кумурскалар жакшы көрөт, арасында жыландар да бар. А Индияда териси үчүн, Мьянма мамлекетиндечи эмне үчүн каралышат? Эмне үчүн? Кожаный сапожка үчүн. Может? 1,5 упай. Дагы аракет кылабыз дагы. Эме? Мьянмада. Терилерми? Жыландын терилери. Жок, мындай айтпаймынбы? Кытайда жеш үчүн кармашат экен. Индияда терис үчүн кармайт экен. Терисине бир нерсе жасаш үчүн. А Мьянма мамлекетте эмне үчүн жыланды кармашат? Ядын алыш үчүн. Эме для зоопарка? Жок. Яд алыш үчүн. Яд деген мындай бираз Для лекарства? жакын келди да. Ошо лекарство сыяктуу эле нерсе да. Для красоты? Для красоты. Айылдардын баары жыланга окшоп сулуу болобу деппи? Iya. Ансыз деле, жыландарсыз деле сулуусуңар. Айдина, сизден? Ядын алып дары жасайт, может, ошол эмелерине.
Негизи толук эмес жөө үчүн бир упай береличи Айдинага. Эмнеге дегенде туура жооп антидот өндүрүү үчүн. Ар кандай лекарство бирок мага антидот өндүрүү үчүн, дарыларды чыгаруу үчүн да. Эми лекарство деген мындай түшүнүк чоң. Общее, да? Антидот деген конкретно ошо лекарстволордун бири. Ооруларга каршы бөлүкчөсү. Кеткен эмес. Үчүнчү факт. Австриялык жазуучу Франц Кафка өлгөндөн кийин кандай керез калтырган? Адам өлөрүнүн алдында өзүнүн керезин жазып кетип калып, мени мындай көмгүлө, буяка алып барып көмгүлө, мен үйүмдү минткиле, мен чыгармаларымды минткиле, тигинткиле деп. Эмеби, статуягабы? Өзүнө эстелик койсун деппи? Музейгеби? Жок. Может, өзүнүн телосын көмбөй күйгүзгүлө деген. Өзүнүн баласына ушинтип айткан. Телосунбу? Жакшы го, бирок телосын эмес. Денесин. Денесин эмес. Его произведение? Эмне калмак? Өртөп салып. Нур кызга бизден 2 упай болсун. Франц Кафка бардык өзүмдүн чыгармаларымдын баарын өрттөп салгыла деп жазып, өзүнө жазып кеткен. Ошол себептен Нур кызда 2 упай. Туура жооп болду. Подсказал им өрттөп деп. Подсказ мейли, анда Айдина 1 упай. 4-нчү факт. Адам жарык дүйнөгө жаңы келгенде, бир эле секунд бир ошондой статуска ээ болот экен. Андан кийин ал статустан чыгып кетет экен. Бул кандай статус? Бала жаңы төрөлгөндөбү? Бир эле секунд. Бир эле секунд красавчик деген ат коюп экен, анан кайра чыгып кетет экен. Кана Айдина? Иә. Бир эле секунд төрөлгөндөн кийин. Төрөлгөндөн бир эле секунд. Төрөлгөндөн кийин мамасындагы ичиндеги эмесин баарын унутат. Эмне кылат? Унутат. Жок. Статуска ээ болот. Баланын статусу болот да, ошо баланын. Самый первый? Самый первый ребенок На земле. Плюс бир киши планетадан коюп. Жок, мен айтып атпайм. Мисалы үчүн мен самый красивый болушум мүмкүн. Силер самый супсулуу болушуңар мүмкүн. Бир секундка эле бир статуска кирет экен, андан кайра чыгып кетет экен. Типа эң акылдуу бараң чыгып калат экен, андан кийин бир секундтан уже акылдуу болбой калат экен. Ошондой сыяктуу. Можно подсказку? Подсказка берип коеюн жантам. Дагы бересиз. Убакыт өткөнү менен адамдын эмнеси өзгөрөт? Эмнеси өзгөрөт? Келбети. Келбет өзгөрөт. Келбет өзгөрөт, бирок анча өзгөртүш үчүн, мисалы үчүн 3 секундтан кийин силер эмне болосуңар? 3 секундтан кийин. Жашарабыз? Дем алган эмеси эмнеле? Жок. Нет. Негизи Нур кыз туура айтып атат. Жашарбайсыңар, тескерисинче картаясың, Картаясың. Ошондо картаясыңбы? Секундка 3 секундтан кийин адам эмне болот? 3 секундка картаят, карыйчы болбосо. Кичине. Подсказка. Ошондо жаңы төрөлгөн бала 1 секунд Өсөт? 1 секунд ошол статуста болот деп коем. Өсөт деген статус. 1 секунд картайт, 1 секундка. Анда эмесе мен өзүм туура жооп берейин, колдон келишинче аракет кылдым окшойт. 1 эле секунд дүйнөдөгү эң жаш өспүрүм, эң жаш адам деп саналат экен. 1 эле секунд. 1 секундта эмнеге дегенде башка бирөө төрөлөт, анан ал 2 секунд болгондо уже ал эң жаш саналбай калат экен. Кийинки төрөлгөн бала эң жаш болуп саналат экен. Дүйнө жүзүндө көп адамдар төрөлөт, ошол себептен. Ушундай экен. 5-нчи факт. Англияда басылган биринчи китеп кимдерге арналган? Англияда басылган биринчи китеп? Англия мамлекетинде биринчи басылып чыккан китеп кимдерге арналган? Же болбосо эмнеге арналган? Англияда басылган китеп. Англия мамлекет, биринчиден ошондон баштайлычы. Ал жерде китептер бар. Типография бар. Ошо китеп басып чыгат. Ошон эң биринчи тарыхында китеп басылып чыккан китеп, мисалы үчүн биология болушу мүмкүн. Биология деген бул мектеп же болбосо образованияга байланыштуу. Библия? Иә. Библия? Жок. Алфавит? Алфавит жок. Карта? Иә. Карта? Карта жок. Дагы 5 секунд берейинби? Мейли анда. Менден подсказка. Оюнга арналган. Оюнга? 5, 4, 3, 2, 1. Мейли анда дайыр подсказка берелик. Акыркы күндөрдө, акыркы 1,5 жылдын ичинде бир өтө белгилүү сериал бар ушул оюн жөнүндө. Эмеби? Кальмарбы? Иә. Кальмары?
Играв кальмар Англияда биринчи мектеп болуп басылып кеткен. Эмне билиңер андай фактыны? Иә, достор. Oyunlar. Играв кальмар Англияда биринчи мектеп. Сен Кореяда. Кореяда да. Англияда. Тоже oyunlar da может, национальный oyunlar. Национальный болбошу мүмкүн, дүйнөлүк деле болушу мүмкүн. Кыргызстанда деле ойнойт, Англияда деле ойнойт. Өзгөчө Индияда көп ойношот. Америка Кошмо Штаттарында ошол сериалдан кийин ошол оюндун сатылганы 200.000 эсе көтөрүлгөн. Oyun да? Футбол? Баскетбол? Баскетбол жок. Oyundu сатып алса болот. Футболду сатып албайсың да, топ сатып аласың да. Эме мындай эмне? Мен чыкпы. Жок, мындай шакеттер салат го. Эмне ошол айтат. Так. Мейли, мен дагы подсказка кылайын. Ал жерде ат бар. Ал оюнда. Блин, вообще. Нет. У тебя есть загадка? Мен силерге өкүңөргө ушул оюндан кийин биздин бүгүнкү таймаштан кийин сөзсүз түрдө барып ошол оюнду үйрөнгөнүңөрдү сунуштамакчымын. Эми кеп кеңеш менден эмнеге деген өтө жакшы оюн. Жана биздин оюндарбы еще бизге да таралып кеткен. Тогузордо беле? 9 коргол Англияда да. Англияда 9 коргол жөнүндө китеп басылып чыккан. О, достор. Улакты да. О, сөзсүз түрдө. Улактар туу. Тура ошондо. Жок, жок, туура эмес. Жардам берип коем, жантан бери. Ал оюндун ичинде ат бар дедим. Бүт бар түшүндүрүп атпайбы? Скачка. Жок. Чукобу. Тиякта балдар отуруп алып силерге бизди көрүүчүлөр подсказка кылып атышат, жантан бери подсказка. Мейли, эми муну билбесеңер анда билбейм. Ошол оюнда падыша бар. Шахмат, Нуркыз, колчоолор болсун! Шахматка арналган китеп болгон. Англияда биринчи басылып чыккан китеп, шахматка арналган китеп болгон, Шахмат оюнуна. Ал убакта баягы Ход королевы деген сериал бар. Queen's Gambit. Ошол Ход королевы деген сериалдан улам Америка Кошмо Штаттарында шахматтын сатылышы 200.000 эсе көбөйтүлгөн. Мурун 5 шахмат сатылса, азыр 1 миллион шахмат сатылган да. Ошондой болгон. Ошол себептен бул өтө мындай сыймыктануучу фактор. Ошол сериалды көрүп койсоңор, өзүңөр да шахмат ойногоңор керек. Өтө кызыктуу. Анан шахматты негиз ойногонду билиш керек. Эмне үчүн? Бул деген падышалардын оюну деп аталат. Ал жерде отуруп стратегия ойлоносуң. Кандай гана болбосун, ал жерде ат бар, конь. Жана падыша бар, король. Ферзь же, пешка десем сразу таап алмасыңар, анан колдон келишинче жардам бергенге аракет кылдым эми. Нуркызда 2 упай. Үчүнчү сабак. Бул сабак тездикти талап кылат. Кайсы окуучу 1 мүнөттүн ичинде канчалык көп сөз окуса, ал окуучуга 5 упай ыйгарылат. Ошол эле учурда аз сөз окуган окуучу упайга ээ болбойт. Кайсы катышуучу ылдам экенин ушул сабактан байкайбыз. Ийгилик. 3, 2, 1, кеттик эмесе. Рахмат, сага бир боорум. Инилигин билгибиздей таарынбайын көп деле айнектеп үйгө киргиздиң. Жаман деп келбей жездиңе жүрөгүмдү күйгүздүң. Түгөлбей сенин даңкыңды дүйнөгө жүзү талашат. Иним качан келет деп ыбаасын ажын карашат. Тырагыңды жездиңе күндөн күн өтүп баратат. Кайгырбай кантип коёмун, каралдым үйдөн болбосо кайгы кошулат. Кайрылып туура конбосо кападан жазар акыным, боордошум келип койбосо. Ыр менен жаздым катымды, билесиңби менин дартымды. Кечигесиң келбейсиң, түшүмө албай шартыңды. Не аяйсың ба аксайт деп, Волга күлүк атыңды. Өлкөңдөн бери кан жездең, ардактап бакты уруйла. Көңүлүм калтырбай, ыраазымын мен буга. Өмүр деген жел кайып, моң серпилет моңуңа. Учурашат кат жаздым, уялаш төкөш иниме. Сагынгандан жок карап. Волгаңда шопур жок болсо, самолет деген куш белең. Эжеңдин неси айтасың, жашын орун туш келген. Ичиме кайып жык толгон, өзүмдүн мүшүл ишим менен. Бул жарылган бендеге оору деген кор экен. Жездең жаман болсо да, айдын тоодон чоң экен. Бел байлагым медерим, жалгызым үйдөн жок экен. Ары кары
асанды атым күлкүдөй армандуу кылдың кудайым, көз жашымды тамчылап көп күйгүздүм убайым. Карасаң кийимдин барчысын кайгырып жүрүп чарчадым. Кыз экенин кем болду, кыздын көрү жаш жандын, кызыл суу баш кең колот, кызыл көрүп эл конот. 1968 жылы 53 жылындагы белгилүү күн жездемде каза тап жакшылыгын өсүндүрүү деши улуулар ырым айтышты. Ошондон улам өзү убакыт барбай эжелеримдин кошунасын кабылгандым. 90 жаштын чыкканда Кудай ай. Üçüncü sabagыбыздын жыйынтыгына өтөлүк. Бизде Нуркыз айым 101 сөзүмдү окуптур, ал эми Айдина 116 сөз окуптур. Ошону менен Айдина 5 упайга ээ болду. Баракелде, куттуктайбыз. Төртүнчү сабак. Окуучуларга атайын тандалган тема боюнча экран аркылуу сүрөттөр көргөзүлөт. Ар бир туура жоопко 2ден упай ыйгарылат. Анда эмесе акырындык менен баштай берелик. Экрандарга көңүл бурабыз. Биринчи суроо. Муну басамызбы? 1365 баспай деле жооп бере берсеңер болот. 1365 жылдан баштап 1826 жылга чейин Осмон империясынын жоокерлерин кантип аташкан? А. Ганарчарлар, Б. Янычарлар, В. Беричарлар, Г. Орочарлар. Б. Өкөңөр тең янычарлар деп атасыңар, Анда эмесе туура жообуна кезек беребиз. Янычарлар баракелде. Экөөңдө тең 2ден упай азаматсыңар. Кеттик уланталы. Кийинки суроо. Кайсы өлкөдө эң кымбат унаа номери сатылган? Унаа номери машина эмес, унаадагы номер, мисалы үчүн Нуркыз деген номер. А. Улуу Британия, Б. АКШ, В. Кыргызстан, Г. Бириккен Араб Эмираттары. Г. Меня Г. Нуркыздыкы Г. Б. Сиздики Б. АКШ. Туура жоопко кезек берели. Анда эмесе туура жооп албетте эле Улуу Бириккен Араб Эмираттарында негизи арабтар мындай кооз номерлерди жакшы көрөт да. 1 деген номер экен. Албетте эле ал деген 1 деген номерди көптөгөн акчалар сатып алган. Биздин акчалар менен аябай эле кымбат болуп калат. Кеттик кийинки суроо. Кайсы жаныбар 200 жылга чейин жашайт? Пил, кит, ташбака, карга. В. В. Ташбака. Экөөңдүкү тең ташбака. Туура жооп берели. Туура жооп деген албетте эле туура жооп ташбака. Азаматсыңар экөөңөргө тең 2ден упай. Кеттик улантабыз. Кийинки суроо. Уолт Дисней эң көп эмнеден коркчу? А. Иттен, Б. Бакадан, В. Чичкандан, Г. Аялынан дейт. Аялы. Иә. Аялы. Сиздики Г, Нуркыз сиздики? Подождите. В. Чичкандан. Бдан. Бакаданбы? Айдинаныкы бакадан, Нуркыз? В. В. Чичкандан. Кеттик туура жооп, албетте эле бул чичкандан. Ошондуктан улам Уолт Дисней чичкандар жөнүндө көп баягы өзүнүн коркуусун жеңиш үчүн ошол мультфильм кылып чыгарган. Ошол себептен Уолт Дисней белгилүү болуп кеткен. Кеттик эмесе кийинки суроо. Адамдын денесиндеги кайсы орган эч качан үшүбөйт? А. Көз, Б. Тери, В. Ооз, Г. Тиш. Эч качан үшүбөйт? Г. Г. Тиш. Сиздин оюңуз боюнча? Тишиңизди мындай муздак бир ичимдик ичсеңиз үшүбөйбү? А. Көз. Анда эмесе Нуркыз сиздики? В. В. Ооз, Оозуңуздун ичи үшүбөйт эч качан, Üşüyüt de, конечно. Ооздун ичиби? İçi. Üşüyorum ben. Билбейм. Мен üşüyorum эмес. Балким суук жерге барып көрөлексиз. Ал эмесе туура жоопко кезек берели. Туура жооп көз албетте эле. Биздин Айдинада 2 упай, Көз үшүбөйт экен эч качан. Эмнеге дегенде, ооз үшүшү мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле муздак ичимдик ичсең, ооздун ичи үшүйт, тиштериң үшүйт, бүт баары үшүшү мүмкүн. А бирок көз эч качан үшүбөйт. Эмнеге дегенде, көз суук болуп бараткандачы, көз суук болуп баратканда минтип көзүңдү жумуп, минтип көрө берсең болот да. Кеттик кийинки суроо. Чоң сфинкс аттуу скульптура кайсы өлкөдө жайгашкан? Большой сфинкс. А. Турция, Б. Греция, В. Египет, Г. Афганистан. В. В. Египет сиздики, Нуркыз. Айдина сиздики? Г. Г. Афганистан. Туура жоопту көрөлү. Анда эмесе бул албетте эле Египет. В. Нуркызда 2 упай бар, Сен бул айтып бол дейм кан.
Афганистанда мындай сендикстер болгон эмес негизи. Дейін доса бұл айтпады, ладно деп қойын, мейлі бұға өтіп. Жоқ, екің тең бір жоопты тандай берсеңер бола берет, айтпадым беле. Екің тең тура жооп берип калсаңар эки упай. Кеттик, аны эмесе кийинки суроо. Кайсы өлкөдө чиркей жок? Словения, Польша, Чехия, Исландия. Так, сейчас. Кайсы өлкөдө чиркей жок? Словения, Польша, Чехия, Исландия. Ар кайсы мамлекеттин өзүнүн географический карталарына койсоңор эле чыгып калат. Кеттик, аны эмесе. Айдина, сиздин жообуңуз? В, Чехия. Нуркыз? Польша. Польша. Тура жооп коелу, анда эмесе тура жооп албетте Исландия. Исландияда суукта чиркей жүрбөйт. Польша менен Чехияда чиркей бар, мен көргөм. Экөөң тең туура эмес. Ал эмесе тура жооп Исландия болду. Кийинки суроо. Сүрөттө кайсы өлкөнүн желеги чагылдырылган дейт? А. Гана, Б. Эквадор, В. Кения, Г. Латвия. Г. Латвиянын желеги. Латвиянын желеги? А, может. А, балким. Меники. А. Так, Нуркыз, сиздин жообуңуз? Давай В. В. Кения. Туура жоопко кезек берели, бул албетте эле Кенияныкы, ошентип Нуркызга 2 упай. Латвияныкы мындай эмес да. Билебиз. Эми мисалы үчүн Кения, Эквадорлордун билбешибиз мүмкүн, а бирок бул Кенияныкы. Кийинки суроого өтөлү. Эволюция теориясын ойлоп тапкан окумушту. А. Никола Тесла, Чарльз Дарвин, Грегор Мендер, Арстан Алай дейт. Арстан Алай. Б. У нас Лабиев. Чарльз Дарвин. Нуркыздыкы Дарвин? Меники дел ушу. Дарвин, экөөңөр тең Дарвин, туура жоопту көрөлү гана эмесе, Дарвин экөөңүзөргө 2 тен упай, азыз аматсыздар. Кеттик, кийинки. Гаити деген эмне? Гаити. А. Жапаят, Б. Мифологиялык жандык, В. Өлкө, Г. Дария. В. Сиздики, Нуркыз өлкө, Айдина сиздики? Гаити. Дария да Г. Дария, Г или Б? Жок, экөө бирөөсүн тандашыңыз. Г. Дария, Тура жоопко кезек берели, бул деген албетте өлкө. Да, я слышала просто. Өлкө, Гаити деген мамлекет бар да. Ушуну менен 4-чү суроогубуз жыйынтыкталды. Бизде Айдинада 8 упай, ал эми биздин Нуркузда 16 упай. Кол чабуулар болсун. Браво. Аны эмесе 4-чү сабагыбыздын жыйынтыктары 8-ге 16 болду. Ана ошол менен жалпы 4 сабактын жыйынтыгы боюнча Айдинада 23 упай, Нуркузда 40 упай. Нуркуз чын жүрөктөн куттуктайбыз жеңишиңиз менен. Баракелде, кол чабуулар болсун. Эми бири-бириңерди куттуктап, жакшы оюн болду деп койсоңор болот. Мен ойлоп атам да, анан азыр биякта эфирден чыккандан кийин бири-бириңерден TikTok'тон отписка кылып анан бири-бириңерге хейт жөнөтүп анан. Албетте эле мунун баары тамаша. Биз силерди көрүп жаткан өспүрүм тиктокерлерге бир кайрылуу, негизи билим жаатында, билим алуу жаатында. Нуркыз, сизден баштайлы. В первую очередь, биринчи рахмат силерге Фрунзе студиясына бизди чакырган үчүн. Экинчисинен азыркы тикток болуп келаткан тиктокерлерге эң биринчи бул эмне десем, чыдамкайлык, баарын сөз көтөрүмдүүлүк, анан побольше идей, чтобы Кыргызстандан өзгөчөлөнүп, СНГга чыгып, Америкага чыгып кеткиле. Баракелде. Айдина, сизден? Биринчиден силерге рахмат чакырганыңызга. Анан тиктокерлерге, начинающий тиктокерлерге айткым келет. Тиктокто көп отура бербей, сабак окуп болот. Китеп көрүп окуп. Баракелде. Кандай гана болбосун. Да, мектепти калтырбай, потому что силер чоңойгондо будете жалеть, что барбай калдым, типа эмет калдымчы, потому что мен азыр сагынып атам школаны. Баргым келип атат. Ошон үчүн школа эмеңерди жогото албай, времяңарды жакшылап Бүгүнкү оюнубуздун жыйынтыгында биз бир тыянак чыгардык. Сен таза болсоң, мен таза болсом, TikTok да таза болот деп. Анда эмесе ошол TikToкту билим жаалуу жаатында да колдонсоңуздар болот. Негизи эле жалпысынан интернет бул чоң бир курал. Ошол куралды кайсы тарапка колдоносуз, бул сиздин колуңузда. Анда эмесе ушун менен эңки жумада көрүшкөнчө аман эсен, сак саламат болуңуздар. Барыңыздарга ийгилик каалайлы.